Менин жашым 60-ка таяды. Мен дагы Кыргызстанда ушундай кыргызча кийимдерди кийип, неберелеримди жетелеп басып жүргүм келет. Анын ордуна мен азыр чет мамлекетте идиш жууп жүрөм. Мен дагы ушу 52-ге чыккычакты 16 жылдан бери ушу Москвада дворник болуп иш кырып жүрөм. Ушу добушуңарды сатпагыла туугандары, айналайын туугандары. Биз дагы ушу кыргыз деп жүрөбүз ошол жерде. Мен дагы ушу дворник болуп Россияда жүрөм. Мен дагы жашым 18-ге толбой ушинтип Россияда дворник болуп иштеп жүрөм. Ата-эне добушуңарды сатпагылачы. Мен дагы жаш кезимде билим алып турган учурумда ушинтип Москва шаарына келип пол жууп жүрөм. Анткени апам менен атам өз добушун саткан. Апа, ата, добушуңуздарды сатпаңыздарчы. Кагыл айыңгалың журт. Добушуңуздарды сатпаңыздарчы. Убагында биз добушубузду сатып, биз азыркы муундун алдында күнөөлүү болдук. Биз ушул жаштарды тентиттик. Окуй турган, билим ала турган убагында бири эшик шыпырып, бири полду жууп, бири идиш жууп, кыргыз деген атыбызга чоңдоо келди го. Акча алып добуш сатуу бул арам нерсе. Ошол добушуңарды сатып алган арам, акча калган тамагыңар арам. Арам менен окат берген балдарыңардын келечеги дагы арам. Кагылайындар, добушуңарды сатпагыла. Мен өзүм жогорку билимдүү экономика адисимин. Бирок мен азыр Москвада идиш жууп жүрөм. В Москве проходит процедура опознания жертв пожара, который произошел этим утром на складе типографии на Алтуфьевском шоссе. Погибли 17 человек. Это девушки от 20 до 25 лет.